Чүй району Прогресс орто мектеби химия мугалими Калысбекова Айнура, 9-класс. Тема кислоталар. Сабактын максаты кислоталардын курамын аныктап, аттарын атап, аларды классификациялаганды үйрөнөбүз. Белгисиз затты индикатордун жардамы менен аныктаганды үйрөнөбүз. Кислота деген эмне? Кислота бул бир же бир нече сутек атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал заттар. Кислоталар минералдык жана органикалык болуп бөлүнөт. Минералдык жасалма жол жана химиялык жол менен алынган кислоталар. Ал эми органикалык тирүү организмдерден алынат. Аларга мөмө жемиштерди киргизсек болот. Минералдык туз, азот, күкүрт, көмүр, кремний, бор, фосфор кислоталары кирет. Кислоталардын формуласы жана аталышы: H-фтор плавик кислотасы, H-хлор туз кислотасы, HNO3 азот кислотасы, H2SO4 күкүрт кислотасы, H2SO3 күкүрттүү кислота, H2S күкүрттүү сутек кислотасы, H2SO3 көмүр кислотасы. Курамы боюнча кычкылтектүү, кычкылтексиз сутек атомунун санына карап 1 негиздүү, 2 негиздүү жана 3 негиздүү, күчүнө карап күчтүү жана начар болуп бөлүнөт. Кислоталар молекулаларынын курамында кычкылтектин бар же жок экендигине жараша кычкылтектүү, кычкылтексиз болот. Кычкылтектүү кислоталарга күкүрт, күкүрттүү, көмүр, кремний, фосфор жана бор кислоталары кирет. Ал эми кычкылтексиз кислоталарга хлордуу сутек, плавик, күкүрттүү сутек кислоталары кирет. Кислоталардын колдонулушу: H-фтор медицинада колдонулат. H2SO4 суунун бузун сиңирип алгандыктан газдарды кургатууда колдонулат. HNO3 металлдарды оксиддештириш үчүн колдонулат. Кислоталарды алуу кычкылтектүү, кычкылтексиз болот. Калыңдыгы боюнча кычкылтектүү, кычкылтексиз, эригичтиги боюнча сууда эрүүчү жана эрибөөчү болуп бөлүнөт. Анда эмеси суроо. H-фтор бул кислотанын аты эмне? Туура жооп плавик кислотасы. Кислота калдыгынын валенттүүлүгү канча? Туура жообу 3 валенттүүлүк. Сууда эрибей турган кислота кайсы? Туура жообу Б. HNO3-түн туздары эмне деп аталат? Туура жообу нитрат. H2SO4-түн кислота калдыгы кайсы? Туура жообу Б. SO4. Немесе кийинки суроо. Бул кислота кайсы кислотанын тузу? Туура жообу Б. Бул чыгаруу кайсы затка туура келет? Туура жообу Б. Эмесе азаматсыңар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.